Бакиев мезгилинде дыйкандарды колдоо максатында түзүлгөн Агропрод корпорацияга казынадан 800 миллион сом каралып, анын 400 миллион сому бөлүнүп берилген. Элдин салыгынын эсебинен бөлүнгөн акчанын азыр дайыны жок. Ишканага жетекчи болуп келгендер тааныш билиштерине акчаны миллиондоп бөлүп берип, кайра кайтарылбай иштин баары сотто жатат. 2010 жылы революциядан кийин Агропрод корпорацияга Канатбек Ирсалиев деген адам жетекчи болуп келген. Биринчи келгенде Канатбек Ирсалиев аз эле иштеди. Казак ишкерлеринен СДПК партиясынын шайлоосуна каражат талап кылганы белгилүү болгон соң, кызматынан кеткен деп Фабула гезити 2012 жылдын 7 декабрындагы санына жазып чыккан. 2012 жылы Канатбек Ирсалиев кайрадан Агропрод корпорацияга жетекчи болуп келди. Биринчи мүмкүнчүлүктөн пайдалана албай калгандыктанбы, экинчи жолу мүмкүнчүлүк келгенде туушкандарынын атына бир күндүк фирмаларды каттатып, мекемеге туунду компанияларды ачып, акча которо баштаган. Көпчүлүк фирмалардын күрөөсү жок болгондуктан берилген акчалар кайра кайтарылбай, иштери сотто жатат. Ал эми Агропрод корпорациянын туунду компаниялары болгон Агроопторг 26 миллион, Агросетке 2 миллион, Агроэкспортко 1 миллион, Агро МТСке 22 миллион, Арагонго 2 миллион, Кунуа универсалдык компаниясына 2 миллион сом берилген. Ошондой эле айтылуу Таластагы картошканы кайра иштетүүчү заводуна 63 миллион 700 миң сом бөлүнгөн, бирок завод иштей элек, качан иштери дагы белгисиз. Канатбек Ирсалиев жетекчи болуп турганда Агропрод корпорациянын дебитордук карызы 57 миллион сом болгон. Ошентип казынадан бөлүнгөн 400 миллион сом дайыны жок чачылып, акыры Агропрод корпорация банкроттукка такалып, ишкананы жоюу аракеттери башталган. Бул тууралуу документтерди биздин редакцияга анонимдүү адамдар алып келип таштап кетишти. Рахмат. Кызматтан кеткенден кийин дайыны чыкпай кеткен Канатбек Ирсалиев 2017 жылдын башында Бишкек шаарынын мэрлигине Албек Ибраимовдун талапкерлигин колдогон митингге чыкты. Жалындуу сүйлөп, депутаттарга талап койгон дагы Канатбек Ирсалиев болду. Албек Ибраимов мэр болуп шайлангандан көп өтпөй, Канат Ирсалиев кайрадан Агропрод корпорацияга жетекчи болду деген маалымат тарады. Жаңы жетекчини дайындоодо ишкананын 100% акциясына ээлик кылган Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бардык мыйзамдарды бузуп, акционерлер чогулушунун чечими жок эле буйрук менен дайындап коюшту. Бул тууралуу маалымат алалы деп Мамлекет мүлктү башкаруу фондуна кайрылдык. Бирок жетекчилери жогорку кеңешке кеткенин шылтоолоп, жооп бербей коюшту. Мыйзамсыз дайындалган жетекчи кызматкерлерге ишеним кат бере албайт. Демек азыр мекеменин иши токтоп турат. Бул тууралуу өзүнө маалымат алалы деп чалсак, телефонун албай койду. Сиз чалган абонент учурда жооп бере албайт. Албек Ибраимов Максим Бакиевке тийиштүү делген Дастан заводунун жер тилкесин менчиктеп, Алмазбек Атамбаевдин 6 жылда тапкан 38 миллион сомунун 34 миллион сомун шыпырып кеткени белгилүү. Андан башка дагы көптөгөн былык иштери айтылып жүрөт. Ушундай адамды колдоп митингге чыккан Канатбек Ирсалиев мурда 2 жолу жетекчи болуп Агропрод корпорацияны банкротко жеткиргенине карабай, 3-чү жолу жетекчи болушу азыркы бийликтин кадр саясатынын жана жетекчилеринин жүзүн көрсөтүп турат.